Сыртка чыккан сайын сумкамды тинтишет. Каршылыктын бир далили табылса, күч органдарына мени камоого шултоо болот. Кээ бир камалган досторум дайынсыз жоголду. Мен кетейин, Сураныч. Бардык айткандарымды, видеолорумду сактап коюңуз, макулбу? Эркин жашоо орногондо биз кандай тозоктон өткөнүбүздү эстегим келет. Адеп ахлак полициясы 22 жаштагы Макса Амини кармап кеткенден кийинки нааразылык акциялары Иранда бир нече айдан бери уланууда. Мен каршылыкка чыккан аялдар менен башынан эле тымызын байланышып турдум. Алар жазган күндөлүктөрүн мага салып, өчүрүп коюшат. Себеби аларды сактап жүрө алышпайт. Бүгүн аба ырайы кандай деген жөнөкөй суроону сыр сөз кылып байланышабыз. 9 октябрь. Нааразылыктар башталганына 3 жумадан ашты. Резина октон алган жарааттын сүрөтү. Иранда таңкы саат 5. Ал түнү бою уктабаса керек. Мага ок атышты. Жөн гана полициянын жанынан өтүп бараткам. Айрымдары мени тектеп турушту. Мен баары жайындабы деп сурадым. Бир маалда алардын бири куралын мага каратып ок чыгарды. Ишенесизби? Бул акылга сыйбайт. Алар зомбидей болуп калган. Чачымдан кармап түртүп жиберишти. Башымды бурган сайын мени көп мылтык мээлеп турганын көрдүм. Апасы көк ала болуп келген кызын бир нече күн дарылады. Дагы дилгаттар келди. Кечки тамакка эмне жедиң? Мен сорпо иштим. Демек, бул эми сүйлөшүүгө болот дегенди билдирет. Бүгүн кечинде апам биринчи жолу бийликтер менен айтышты. Ал мага адеп ахлак полициясынан коргонуп, хиджаб эрежесин сакта дечү. Бирок азыр апам өзү аларга каршы чыкты. Октябрдын ортосу Иран боюнча 11 аял күндөлүктөрүн мага жөнөтүштү. Алардын арасында Неда бар. Ал мага Ирандын ашынган динчил Мешхет шаарынан СМС жөнөттү. Hello, what's the weather like? Салам, аба ырайы кандай? Саабада көп окуя болуп жатат. Мен баарын сүрөткө тартып кагазга түшүрүп атам. Бирок күндөлүк жазуу абдан кооптуу. Наразылыктар жада калса эски көз караштагы апамды да өзгөрттү. Апам курбулары менен чогуу Куранды окуйт. Алар коомдук сайттардан полиция жаштарды өлтүрүп жаткан видеолорун көрүп, үрөйү учту. Ал биринчи жолу режимди ачык сындады. Ошентсе да менин каршылыгым жашыруун болушу зарыл. Бүгүн 27 октябрь. Мектепте акцияга чыккандарды куугунтуктоо уланууда. 16 жаштагы окуучу кыздын өлтүрүлүшүнө балдардын ачуусу келип жатат. Жээним мектепке наразылык акциясына катышып жатат. Ал мага атайын күчтөр менен директор аларды тинтип, коркутканын айтып берди. Бир ай өтпөй Ирандын күрт аймактарындагы күбөлөр демонстранттарга каршы кыргын жүргөнүн айтышты. Санандаштагы Рочинден СМС келди. Үрөй учурган окуяга күбө болдум. Менин көз алдымда митингчи кишини атып салышты. Колумдан келишинче тартып алдым. Даректүү тасма тарткым келет. Бирок азыр бүт видеолорду өчүрүүгө туура келет. Телефонумду текшериши мүмкүн. Сураныч, видеолорумду сактап койгула. Бүгүн жарадар болгон демонстранттар дарыланган жашыруун үйгө дары-дармек жеткирдим. Алар ооруканага бара алышпайт. Полиция сумкамды тинтейин дегенде ары тур, мында ич кийимим бар деп кыйкырдым. Түн болчу. Алар фонарик менен кийимдин арасына катылган бинт менен дарыларды көрбөй калды. Кутулуп кеттим, бирок жүрөгүм түштү. Иран өкмөтү каршылыкты жарандар эмес, террорчулар уюштуруп жатат дейт. Өлкө боюнча репрессиялар күчөтүлдү. Рожин жашаган жерде абал ого бетер начарлап баратат. Ирандын күрт шаарларында бир да оң нерсе жок. Бүгүн такси менен көчөдө жаткан өлүктүн жанынан өтүп кеттик. Бирок мен жок дегендей бир нерсе кылып, өзүмдү тирүү сезип жаткандаймын. Иранда түрмөдөн, атүгүл өлүмдөн коркпой, исламдык кийимден баш тарткан аялдардын саны барган сайын көбөйдү. Октон жарат алган пар булар да айтты. Эркиндиктин шооласын көрүп турам. Мен кандай болсо да күрөштү улантам.
Пар менен байланышыга аракет кылдым. Салам, кечки тамакка эмне жедиң? Алло? Алло? Менин дил катым жеткен жок. Ошондон бери анын дайыны белгисиз.